Быйылкы парламенттик шайлоого катышып аткан партиялар арасында азыркы учурда кызуу даярдыктар жүрүп жатат. Ошол эле учурда шайлоо өнөктүгүнүн жүрүшүндө добуштарды сатып алуу жана алардын шайлоо дарегин өзгөртүү максатында паспортторун чогултуу фактылары катталып жатат. Мындай маалыматты БШКдан ырасташты. Шайлоого карата кайсыл бир партиянын мүчөсү жарандарга акча убада кылып, добуш сатып алуу аракетин көрсө, мыйзам алдында жоопкерчиликке тартылат жана 2,5 жылга чейин эркинден ажыратылат. Эгерде бир адам добуш сатып алса, 180 миң сомдон 220 миң сомго чейинки айыппулга салынат, айыппулга жыгылат. Ал ошо уголовный кодекс боюнча каралганда. Анан эгерде добуш сатып алуу талапкердин жакын туугандары же болбосо талапкердин өкүлдөрү тарабынан добуш сатып алынса, анда 220 миңден 280 миң сомго чейин айыппул, анан 2,5 жылга чейин эркиндигин ажыратуу каралган. Эгерде жарандын партиянын шайлоо учурунда добушу сатылгандыгы боюнча күбөлөр тараптан аныкталса, ал жаранга да 1000 сом өлчөмүндө айыппул салынат. Анан ошондой эле жаңы кирген өзгөртүүлөргө ылайык ошо добушун саткан шайлоочуларга дагы жоопкерчилик киргизилди. Ага ылайык ошо эгер добушун саткан шайлоочу ошо аныкталса, анда ага 1000 сом өлчөмүндөгү айыппул салынат. Эгерде ошо шайлоочу добушун сатып аткандыгы жөнүндө, баягы добушун сатып алып, бирөөнүн акча алгандыгы тууралуу ошо укук коргоо органдарына кайрылса, ал адам жазадан бошотулат да. БШК төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов форма 2-ни толтуруу үчүн ар бир жаран өзү кайрылышы керектигин айтат. Анын бармак издери алынып, жүзүнүн параметри өткөндөн кийин гана шайлоочунун дареги алмашылат. БШКнын системасына форма 2-ни кимдер качан толтуруп жатканы боюнча маалымат келип турат. БШК төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматовдун шайлоочулардын паспортторун жапырт чогултуп алып, алардын шайлоо дарегин мажбурлап которуу аракетине чара көрүлөт дейт. Буга чейинки тажрыйбалардан билсек болот, ушундай шайлоочулардын паспорттарын жапырт чогултуп алып, же болбосо алардын көчүрмөлөрү менен барып шайлоочулардын дарегин өзгөртүүгө аракет кылган кыймыл аракеттер болгон. Аларга ар бир шайлоо комиссиясы тарабынан жол берилбейт. Эгерде кайсы бир оператор, кайсы бир кызмат адамы ушуга мындай тиешеси болсо, анда алар шайлоо мыйзамдары боюнча шайлоо документтерин, шайлоочулардын тизмеси шайлоо документи болуп эсептелет, шайлоо документтерин бурмалагандыгы үчүн жоопкерчилик берет. БШКнын мүчөсү Аттыр Абдрахматова азыркы учурда Борбордук шайлоо комиссиясында добуштарды сатып алуу боюнча 30га жакын арыз катталганын кабарлады. Бул маселелер менен укук коргоо органдары мыйзамга ылайык 5 күн ичинде тийиштүү чараларды көрүү зарылдыгын билдирет. Бирок тилекке каршы укук коргоо органдары бул маселеде кечиктирип иштеп жатат деп нааразы пикирин билдирди. Азыркы учурда Борбордук шайлоо комиссиясында расмий 30тан ашыгыраак арыздар катталган. Ошол добуштарды сатып алуу аракеттери тууралуу, анан кийин административдик ресурсту пайдалануу аракеттери тууралуу. Алардын ичинен 30тун ичинен 16сы подкуп окуялары тууралуу, 4-өө шайлоо документтеринин фальсификация аракеттери тууралуу, калганы административный ресурс. Өзүңөр билесиңер, мыйзам боюнча ошол административдик ресурсту колдонуу жана добуштарды сатып алуу аракеттерин укук коргоо органдары карап, 5 күндөн кечиктирбестен бизге жооп бериш керек эле. Тилекке каршы азыркыга чейин укук коргоо органдары ошол катталып, бизден аларга жөнөтүлгөн материалдар тууралуу жанагы ЕРППга каттагандан сырткары дагы кандай иш-чара көрүлүп, кандай жыйынтыкка келгендиги тууралуу мүнөттөрүнөн кечиктирип атышат, жооп бере алышпай. Ишенет элем, ошол тез арада жооп беришсе, шайлоонун ачыктыгы, мыйзамдуулугуна жакшы салым болот эле алар тараптан. Буга чейин социалдык тармактарда шайлоого карата тургундарды үгүттөп жаткан видео тарай баштаган. Анда ал жергиликтүү тургундардан депутаттыкка талапкер Улан Бакасовду колдоп берүүсүн суранып, ал үчүн Бакасов 500 миң сом каражат убада кылганын айткан. Борбордук шайлоо комиссиясы кабарлагандай, азыркы учурда бул ишти укук коргоо органдары иликтей турганын кабарлады. Бир катар эксперттердин пикиринде, элдердин партияларга болгон ишеними төмөн экенин айтышууда. Саясат талдоочу Бакыт Бакетаев партиялар добуш алууда ар кандай ыкмаларды колдонуусу турган кеп дейт. 30 жылда канча шайлоолор болду? Канча биздин партиялар, президенттерибиз бардыгы элди баягы асмандан айды алып беребиз, жылдыз алып беребиз деп кандайдыр бир ишеничтен кетип калышты да. Ошон үчүн бул сапар агитация, бул көп түрлүү болуп кетиши мүмкүн. Анткени элди
ишендириш азыр өтө татаал болуп калды. Жогорку кеңештин 7-чи чакырылышына депутаттарды шайлоо 4-октябрда өтөт. Парламенттеги 120 орунга 15 саясий партия ат салышууда. Ал эми партиялар 4-сентябрдан тарта үгүт иштерин башташты. Жаңылай Баймуратова, Бактияр Асанбеков, Next TV күндүн темасы үчүн.